22 апрелде Казан сарайында чемпионат Кубок Татнефов өттү. Ал жерде биз Россиянын боксеру менен жолуктук. Правиласы боюнча 3 раунд ичинде сен бир нокдаун кылсаң, победаны сага бермек. Биз 3-чү раундда нокдаун кылып, бирок судья биздин нокдаунду санаган жок. Наоборот, бизге предупреждение берип койду. 4-чү раундда, экстра раундда биз да жеңишке жеттик. 4-чү раундда полный уттук. Анткени чыкчам иш бизден болгон. Колумду көтөрөт деп турсам, мен сопернигимдин колун көтөрүп койду. Бул аябай мындай бизге спорт жагынан аябай нааразы болдук. Эмнеге спортто ушундай депчи. Биз анткени именно мен спортко көп нерсемди берем. Бул менин жашоом. Анан таарыныш болду. Анан мен аяктан рингден чыкканга отказ бердим. Чыкпайм деп. Победаны мага бергиле деп туруп алдым. Деп туруп алсам, рингдеги судья келип мага прямой эле айтты да. Сен чык азыр рингден, жолбосо сени депорт кылабыз деп. Депорт кылабыз деп айтканда тренерим да айтты, депорт кылсаңар депорт кылгыла депчи. Анан мен рингден чыкпай туруп алдым, победаны мага бергиле. Анан главный судьяга тренерим барып сүйлөштү, тренериме дагы айтты, чыккыла кеткиле депчи. Же болбосо охрана безопасность чакырабыз деп. Анан охрана безопасность келип бизди чыгарганга аракет кылды. Бирок мен айттым аларгачы, бул это не ваше дело депчи, давай мына ары эле кетип калла деп. Алар эч нерсе кыла алган жок. Биз рингден өзүбүз чыктык, бизди чыгарган жок. Мынтип башын ийип, кол менен мынтип кармап, башын ийип тепкенге уруксат бербейт. Бир жолу мындай айтат келипчи. 3 жолу айтат, 3 жолу сен укпай койсоң, бир замечание берет, минус балл берет да. А мага бир эле жолу айтты, биринчи раундда. Болду, кармаба депчи, коленаң менен кармаба, теппе деп. Мен аны билдим дагы, резко кармаган жокмун. 3-чү раундда дагы мен кармаган эмесмин да. Ошону баягы биз кайра көрдүк, может кармагам деп. Чөткү захват ал жерде жок. Ошол нерсеге мага предупреждение берип койду да. Тиге нокдаун санабай, тиге нокдаун акыбалында турганда мага предупреждение берип, тигини нокдаун акыбалынан чыгарып кетти да. Аренадан чыкпай койдуң го, чыкпай анан микрофон алып сөз сүйлөдүң, анан эмсе ошону корккон жоксуңбу? Андай случайчы көп эле болот, кыргыздардын спортсмендеринечи тартып койгон. Просто эч ким сүйлөбөйт, айтпайт. Биз деле мындай чыдап жүргөнбүз. Но айтууга туура келди да. Баягы жүрөктөгү нерсе чыгып кетти, өзүм карманып алдым. Анткени акыйкаттык жок болуп кетти ал жердечи. Бул спорт өзү аябай жакшы нерсе да. Сыйлуу, урматтуу, спорт аябай жакшы нерселерге үйрөтөт, жакшы нерсеге алып келет. Спорттан воспитание кылат. Именно ошондой поступоктор ошо биздин татынакай спортубузду бузат да. Азыркы учурда ошо тренерим анын правиласын сурады. Алар правиласын жиберсе, ошо правиласын карап туруп, например, бул жерде мындай правила бузулган деп туруп, именно ошол основана ошол правила менен анан апелляция тренердин устунан келе ошо апелляция жазат. Ошол организаторлор андан кийин тренеримен келип кечирим сураптыр. Не деп? Ошо именно депортация деген жеринен. Ошол жерде ата-андашыңыз ал кандай мамиле кылды? Мисалы ал деле өзүнүн утулгандай, мындай видеодо көрүнүп турат, утулгандай эле сезилип турганда. Анан сиз калпак кийип чыгып, өткөндө эле сизди анын колун көтөрүп, анан ал деле бир күтүүсүз болду да, ал нерсеге ага делечи. Ал сизге мындай бир нерсе деп айттыбы же кандай болду? Мен сопернигимде эч кандай күнөө жок. Ал чыкты, молодец, мушташты, өзүнүн мындай характерин көрсөттү. Ал биякта судьяларда да. Ал өзү деле бир кызык болуп кетти. Чыгып эле кетип калды. Андан кийин эле көрдүм, мындай бир кызык болуп жүрдү. Өзүнүн страницасында комментарийлерин окудум. Комментарийлерде аябай это незаслуженная победа деп. Анда күнөө жок мен сопернигимде. Күнөө бул жерде ошо судья калыстары тарабында. Эң аягында туура чечим чыгыш керек. Болду. Ошол эле биз справедливость калыстык үчүн эле. Анткени если именно спортту биз туура карабасак, спорт жүрүп отуруп политика жөн эле спорт деген сөз эле болуп калат да.